Кутман таң аттуу мыкты музыкалык чыгарма биз болсо мына ушундай сонун бир нотада программабыздын сапарын алдыны көздөй улантырмекчүбүз. Студияда коногубуз бар. Коногубуз менен тааныштыралы. Акча алмаштыруу ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов байкебиз бизге конокко келген. Атайын акча жөнүндө кеңирээк маалыматтарды айтып берүү үчүн. Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыз менен кош келиптирсиз. Маанайыңыз жакшы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Мынакей алгачкы эле сурообуз дал ушул акча алмаштыруу ассоциациясы жөнүндө теле көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип өтөлү. Кандай ассоциация, эмне жумуш кылышат, ушул жөнүндө жалпы жумурай журтка маалымат берип өтсөңүз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биздин акча алмаштыруу ассоциациясы 2015-жылы түзүлгөн. Баягы акча алмаштыруу институту баягы жабылат деп эмиштер чыгышпады эле массалык маалымат каражаттарында. Баягы бул финансылык тармак бизге кереги жок, жана пайдасыз деп баягы улуттук банктын өкүлдөрү бизге кандай бир татаал маселелерди коюшкан. Биз ошондо баарыбыз чогулуп бир ассоциация ачканга мажбур болдук да. Анан ассоциация акча алмаштыруу ассоциациясында 386 бүгүнкү күндө 386 акча алмаштыруу жайлар бар. Ар бир обменкада акча алмаштыруу жайда 5тен киши иштегенде эле 1,5-2000ге чейин киши адам баягы окат менен камсыз болот, баягы тыйын таап ошол жерде баягы ак эмгек кылат деп эсептейм. Ал эми баягы жанагы биздин репутациябызды бузган акча алмаштыруу жайлары ала биретте бар. Анын саны деле биздики менен баягы теңелип калышы мүмкүн. 200-300дөй маалыматтар боюнча бар. Алар мыйзамсыз иштейт, лицензиясы жок, кандай бир коюлган эрежелерди сактабайт. Ошолор биздин репутациябызды бузат. Ошондо сиз санап өткөн 386 расмий ачылган, лицензиясы бар акча алмаштыруучу жайларда мындай кылмыш иштери болгон эмес. Жок, болгон акча өндүрүп калуу, алдап коюу деген нерселер болгон эмес. Жок, андай адамдар иштебейт. Баягы. Ооба. Ал эми негизи карапайым калк акча алмаштыруучу жайдан негизи эле алданып дагы калышат да. Анан оригинал банкноттордон жасалма банкноттордун айырмасын кантип билүүгө болот? Могул жактан деле сиз көрсөтүп берсеңиз болобу? Эң негизгиси водяной знак. Операторлар бизде кадрды жакынан алып берип койсо. Келиңиздер. Чындыгында маалыматы азыраак болгон биздин мекендештерибиз көпчүлүк учурда алданып калган, жасалмакчыларды алып калып, ордуна дагы ушундай бир көптөгөн алданып кеткен учурларды билебиз да, көрүп да жүрөбүз, билип да жүрөбүз. Чыныгы акчадан жасалмакчанын айырмачылыктарын кантип билсек болот? Биринчиден улуттук валютабыз негизи аябай сапаттуу, жакшы жасалган. Муну көптөр эле айырмасы билет деп болуш керек, ойлойт деп билет деп ойлойм баягы. Водяной знак биринчиси, баягы акчанын өзүнүн сапаты, баягы орустар айтканда на ощупь деп коет го. Ошол сапаттары көп айырмаланат жасалмадан. Мисалы, шашып жатканда анчейин дизайнга көбүнчө мындай маани бербейбиз, анан кийин кол менен деле кармап туруп айырмасын билгизе болобу? Болот, бөлүнүп турган баягы акчадан тыш кагаздын тышында бөлүнүп турган бир кандай деп айтсам, ар биринин өзүнүн белгилери бар, ошолорду билиши керек. Ошолорду билиш керек. На ощупь алар билинет да. Жакшы. Акча алмаштыруу, негизи эле акча алмаштырууда учурда азыр элдер өзүнүн акчасын кайсыл валютада сактаганы оң. Мисалы, банктарда болобу, азыр негизи эле ушу валютага токтоло кетсек. Валютага токтоло кетсек, ал күндөн күнгө, мисалы үчүн бүгүн сом менен кармаган баягы пайдалуу болсо, эртеңки күнү башка бир чет элдик валютада кармаган пайдалуу да. Ошондуктан бизге кайрылсаңыздар болот, биз сөзсүз түрдө баягы анализ кылып айтып беребиз кандай валютада тыйынды кармаш керек деп. Жакшы. Ал эми бул акча алмаштыруу жайында иштеген адамдардын укуктарын коргойбуз деп атасыздар. Акча алмаштыруулардын көзөмөлдөйсүз деп атасыздар да, ассоциациянын жумушучу. Анан ушул акча алмаштыруу жайларындагы сиз айткан
бизде катталган расмий ачылган акча алмаштыруучу жайлар бар, анан өз алдынча мыйзамсыз түрдө иш жүргүзгөн акча алмаштырган жайлар бар деп атасыздар да, мунун айырмачылыктарын кантип билсек болот? Кайсы жерлерде расмий экендигин билсек болот? Мисалы үчүн бизди алдап кетпей турган акча алмаштыруучу жай экендигин. Биздин ассоциациянын мүчөлөрүндө логотипибиз бар. Альянс акча алмаштыруу жайлар ассоциациясы деп белгиленет. Ар бир биздин баягы мүчөлөрдүн офистеринде чапталып турат. Көрүнө турган жерде чапталып турат. Лицензиясы көрүнүп турат. Баягы сөзсүз түрдө патенти көрүнүп туруш керек. Ошол баягы мыйзамдуу иштеген адам эч убакта баягы мыйзамды бузбайт деп эсептейбиз да. Жакшы. Бизде WhatsApp'ка да келген суроолор бар эле. Кантип акчаны көбөйтсө болот депчи. Негизи эле эки адамдын башы бириксе эле азыр болсо акча тууралуу кантип бизнес кылуу керек, ушул тууралуу сөз башташат да. Анан ошого дагы токтоло кетсек, кантип акчаны көбөйтсөк болот деген суроо келген экен WhatsApp номерине. Эми баягы биринчиден ар бир адам, ар бир ишкер өзүнө ишениш керек. Экинчиден баягы коюлган бир бизнесте коюлган эрежелер бар, ошолорду сактай билиш керек. Баягы кирген кирешени жана чыккан чыгашаны көзөмөлдөй билиш керек. Сөзсүз түрдө же бир блокнот баштап жазып, ошо бир айдын аягында билинип калат канча пайызы туура эмес колдонгон, канча пайызы туура колдонгон. Анан ар бир айдын кирешесинен баягы 10% же бир баягы кандай бир откладывать надо. Чогултуш керек. Эми доход көбөйгөн сайын жанагы чогулткан тыйындын пайызын албетте чоңойтуш керек да. Чогултуш керек акчаны. Жакшы. Телекөрүүчүлөр өзүнүн эсине салып өтөлүк, кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто акча алмаштыруу ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов байкебиз конокто. Өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номери аркылуу берсеңиздер болот, жана ошондой эле байланышка дагы чыксаңыздар болот. 56-56-72 сандары сиздердин кызматыңыздарда. Суроо бар экен. Бул байкеге суроом дейт, кантип акчаны туура пайдаланса болот деген экен. Негизи акчаны дагы чакырыш керек. Акча табууда эң негизгиси адамдын психологиясы деп коет го. Акчаны жактырыш керек. Мындай бар болгон каражатка ыраазы болуш керек, наразы болбош керек деген сыяктуу. Сизде кандай мисалы? Албетте ыраазы болуш керек. Ар кандай кирешелерге. Баягы ар кандай тармактарда өзүнүн эрежелери бар. Болгондо баягы жана айтып кеткендей эле эрежелерди сакташ керек. Баягы ырымдаган нерсе деле баягы туура эмес болуп калат. Бирок ошол ырымга немени киргизип койсо болот да. Туура пайдаланыш керек. Баягы көз көрүнгөн нерсенин баарын ала бербеш керек, көзөмөлдөш керек. Болду. Ошо көзөмөл туура багытта барса, мен ойлойм киреше көп болот деп. Жакшы. Анан акча алмаштыруу жайларындагы баягы курстук валюталарды саат сайын дагы алмашып турган барыбызга маалым да. Дал ушул акча алмаштыруу жайларындагы баягы бирисине бир акча алмаштыруу жайындагы курстук валюта өтө дээрлик мындай чоң айырмачылык болбосо дагы тынбай өзгөрүп турат. Буларды кайсы жактан алышып өзгөртүп турушат, ким көзөмөлдөйт, ушул тууралуу элдерге айтып өтсөңүз. Акчанын баягы валютанын баасын рынок көзөмөлдөйт. Баягы спрос менен предложение бар го. Бир акча деген бул деле товар да. Эгерде товарга спрос баягы болуп турса, сурап турса, ал эми неме баягы баасы өсөт. Баасы өскөн соң баягы валюта акча алмаштыруу жайлардын шиттеринде баасы көтөрүлө берет. Ошондой эле. Мисалы банктан дагы акча алмаштыруу буга болот, мисалы туурабы? Ал эми атайын акча алмаштыруучу жайлар дагы бар. Бул банкка тиешеси болбогон чакан өздүк жеке менчик акча алмаштыруучу жайлар. Банктагы акча алмаштыруу негизи бар жалпы жумурай журтка айтып өтсөк, акчаны банктан алмаштырган ыңгайлуубу, пайдалуубу же болбосо атайын ушундай акча алмаштыруучу жайлардан алмаштыруу ыңгайлуу деп ойлойсуз? Ар кандай болуп калат, бирок баягы акча алмаштыруу жайлардан алмаштырса жөнөкөй элге пайдалуу, анткени биздин баягы ортодо коюлган алып сатуу менен ортосундагы маржа кичирээк банктарга караганда. Банктарга караганда. Ал эми биз менен содалашса болот, у нас не фиксированный курс. Биз менен содалашса болот, бир баага келишсе болот да.
Жакшы. Банкта ошол чечим кабыл алган, ошол боюнча акча алмаштырылат. Акча колдун кири дегенди кандай түшүнөсүз? Түшүнсө болот деген суроо келген экен. Теле көрүүчүлөрдөн. Кызык суроо. Акча колдун кири дегенди. Колдун кири деле эмес. Баягы ар бир адамдын деңгээлине жараша деп ойлойм. Баягы акчанын саны, анан жанагы кирешенин саны көбөйгөн сайын адамдын жан дүйнөсүнүн интеллектуалдуу сезимдери албетте чоңоюш керек деп ойлойм. Анткени баягы акча пайда болгондо канча жылдан бери бир токтоп келаткан бренд, өзүнүн аты баягы булганып калышы мүмкүн да, ошол баягы эле эрежелерди сактап жүрө бериш керек деп ойлойм. Жакшы. Азыр Кийинки суроо мындай болсун. Сиз айтып аткан баягы алдап кетүүчү акча алмаштыруучу жайлар сиздерге дагы бир топ өз кедергисин тийгизип коюп атат. Ошондой эле акча алмаштырып жаткан учурда акчанын кайсыл валютанын десек болот, ошол валютадан сомго алмаштырып жаткандагы кээ бир учурларда, мисалы мен дагы өзүм дагы алданып калгам да. Алданып калып, кимге кайрыларымды билген эмесмин. Ошол бойдон калып кеткен. Мен бир топ акчамды калдырып калып, кайра барганга да неме болбой, ошентип эч кимге кайрыла алган эмесмин. Ушундай учурга кабылган биздин мекендештерибиз болсо, алданып кеткен, акча алмаштыруу жайлардан бир топ утулуп калгандар болсо, өздөрү барып чара колдонсо болобу же кимдерге кайрылса болот? Милицияга жазса болот, же болбосо Улуттук банктын баягы сайтында телефондор бар, байланышкан телефондор бар. Ошолорго чалып эле баягы чара колдонсо болот. Бүгүн эми баягы заманбапта ар бир адамдын смартфону бар, Wi-Fi же болбосо баягы интернет деген бар да. Байланыш телефондоруна чыгып эле сөзсүз түрдө Национальный банк, Улуттук банк чара көрөт деп ойлойм. Милицияга кайрылса болот. Жакшы. Азыр мисалы кредит алып жатканда, насыя алып жатканда, алып жаткан адамдын дагы өзүнүн максаты болот, кайсыл максат, эмнеге жумшайт. Негизи эле насыяны кандай учурларда алса болот? Мисалы, насыя алып дагы кандайдыр бир ал жөн гана чыгаша деп койсок дагы болот да, кантип туура пайдалануу керек. Анан үстөк төлөм бергендер дагы көп да, буга кандай карайсыз? Негизи ар кандай бизнестин тармактарында баягы өзүнүн кыйынчылыктары болот. Биринчиден ойлойм, бир кесиптин ээси болуп, баягы мыкты адиси болуш керек. Мыкты адиси болгон соң, баягы биз билебиз да, канча тыйын кандай жака жумушасак, ошончо пайда сынап келет. Насыя алгандын баягы пайыздарын жапканга баягы жетишет деп, баягы чогултканга жетет деп, ошонун баарын санап чыккан жакшы туура адис болсо, мен ойлойм, баары жакшы эле болот деп. Жакшы. Жакшы. Рахмат айталы. Ырашып билебиз, Думан мырза атайын убактыңызды бөлүп бизге сонун маалыматтарды бөлүшүп өткөнүңүзгө. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизде конокто акча алмаштыруу ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов мырза болду. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантып бермекчибиз.